Талас облустук телерадио компаниясы тарабынан даярдалган жаңылыктар топтом менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургонбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Казакстандын көмүрлөрү Кыргызстанга ташылып баштады. 60 үй-бүлөнү батырган социалдык шаарчадан нааразычылыктар жаралууда. Таласта жеңил өнөр жайы өнүгүү жолуна түштү. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Жалал Абад облусуна болгон иш сапарынын алкагында Майлуу Суу шаарына барды. 2023 жылдын 13 январында катуу сууктан жабыркаган аймактардан кабар алды. Кырсык болгон жерге келген министрлер кабинетинин төрагасы жылуулук тармактарындагы оңдоо калыбына келтирүү иштеринин жүрүшү менен таанышып, жергиликтүү бийлик тарабынан өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте жергиликтүү калкты электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча көрүлүп жаткан чаралар жөнүндө баяндама кабыл алды. Министрлер кабинетинин башчысы суу түтүктөрүндөгү авариянын жагдайларын, анын ичинде шаардык коммуникациялардын алдыдагы кышка даярдалбай калган себептерин тыкыр иликтөөнү тапшырды. Министрлер кабинетинин төрагасы ошондой эле гуманитардык жардамдарды эсепке алууну, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө жардам көрсөтүүнү жана суу жылыткычтарды берүү үчүн үй-бүлөлөрдүн тизмесин түзүүнү тапшырды. Андан ары министрлер кабинетинин башчысы жылуулук жок батирлерди кыдырып, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Кырсыктан жабыркаган аймактарды калыбына келтирүүдө бюджеттен 20 миллион сом бөлүнөрүн кошумчалады. Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Урматбек Шамырканов жылуулук түтүктөрүнүн эскилиги 70%дан ашык экенин билдирди. Жылуулук тармактарындагы бузууларды оңдоого оперативдүү оңдоо бригадалары тартылууда. Быйылкы жылда облус калкын көмүр менен камсыз кылууда көйгөй жок. Жалпы керектөө 54 000 тоннаны түзөт. Азыркы тапта ата мекендик көмүрлөрдөн сырткары Казакстандын көмүрү Маймак станциясы аркылуу ташылып жатат. Ишкер Мелис Чойбеков тарабынан кечээ станцияга 5 вагон кара жыра көмүрү келип түштү. Ушул күнгө чейин 6,5 000 тонна кара жыра көмүрү ташылды. Сөз кабарчыбызда. Өзүңүздөр көргөндөй, азыр Маймак станциясында кезектеги кара жыра көмүрү келип түштү. Бул көмүрлөр жеке ишкер Мелис Чойбеков аркылуу Талас облусуна жайылтууда. Азыркы мезгилде 5 вагон жалпысынан 6458 тонна кара жыра көмүрү келген. Мунун бардыгы биздин Талас облусуна арзан баада сатылат. Маймакка бул жолу 5 вагон кара жыра көмүрү түшүрүлдү. Вагондордун ар биринде 70 тонна көмүр жүктөлгөн. Жеке ишкер Мелис Чойбеков быйыл темир жол менен Казакстандан көмүр ташып келүүдө. Айтымында кара жыра көмүрүнүн сапаты мыкты, ташып келүүдө маселе жаралган жок. Болгону жеткирүүдө убакыт керек. Да 7 вагон учурда туруп, бул 2 күндөн келиш керек. Адам башка да 10 вагон жүктөлүүдө турат, кече жүктөлүш керек негизи. Буюрса үзгүлтүксүз болот. Кара жыранын отборный көмүрү дайыма сорту жакшы көмүр келет бизге, майла көмүр келбейт. Кара жыра көмүрү бул узак көт, чок сактайт, мор толтурбайт, жакшы, бул да жакшы көмүрдүн бири. Бизде октябрь айына 590 тонна шабыркы көмүр келген. Адам бери жөнөтө албай жатат ишкерлерибиз. Негедир быйыл Европага кетип атат шабыркы көмүрү. Кыйынчылык карабай стабилдүү алып келип атабыз. Мынакей жаңы жылдан бери уже 20 вагон чыгып атат берге. Маймак айыл аймагы коңшу Казакстан менен чектешет. Климаты катаал келет. Ал эми жумушсуздук көйгөйү да бар. Мындан улам Жамбыл облусуна барып иштеген жашоочулар көп. Ал эми станция аркылуу облусубузга көмүр ташып келүүдө. Айыл жашоочулары да иш менен камсыз болууда. Келишим боюнча 20 үй-бүлөлөргө, аз камсыз үй-бүлөлөргө бекер көмүр таратылды. Анын үстүнөн тургундарыбыз жумушу жоктугунан чет мамлекетке кетип атты. Азырына быйыл стабильно жумуш болуп атты да, жакшы. Маймакта тургундардан түзүлгөн 6 бригада бар. Ар бир бригадада 6дан 10дон кишилер бар. 1 сааттын ичинде 800 сом, 1000 сом табышат да. Жакшы, быйыл жакшы, стабильно жакшы жумуш болду. Ошо жеке ишкер Чойбеков Мелиске терең ыраазычылык билдирем.
Облус боюнча көмүрдү айылдарга чейин жеткирген ишкерлер кезекке турушат. Шартка жараша 3-4 күнгө чейин аны күтүп калган учурлар болот. Кыштын катаал шартына байланыштуу айыл өкмөтү тарабынан атайын шарт түзүлгөн. Кезекте турган айдоочулар үчүн бул жайда жылуулук, ысык чай уюштурулган. Ошо элге айылга көмүр жеткизген бизге ушу условияларды кылып ушу жатаканабызда күн суук бияк аябай суук шамал өзүңүздөр көрүп турсуңар го. Жатаканабызга чейин ушу чай пайыбызга чейин жылуу жатсын деп ооруп калбасын деп 3 күндөп 4 күндөп жатабыз. Вагондар келип калабыз. Көмүр жакшы көмүрлөрдү алып келип атат. Маймак айылынын жашоочулары станцияга түшкөн көмүрдү түзүлгөн келишим менен арзан баада алышат. Ал үчүн айыл өкмөтүнөн аныктама алышы керек. Жеке ишкер Мелис Чойбеков мындан сырткары айылдагы 20 аз камсыз болгон үй бүлөгө да кам көрүп, ар бирине 1200 тоннадан акысыз көмүр таратты. Келген сайын 6 вагондон, бир түшүргөндө 6 вагондон түшүрүп. Ошо анын айыл тургундарына 2 тоннадан бардыгына толук берилди. Анан казыр дагы келип суракка менен 2 тоннадан өзүнүн баасы менен 6000ден алып атат. Кудайга шүгүр, көмүрдөн быйыл кыйналган жок. Маймак станциясы аркылуу кыш соңуна чейин көмүр ташуу иштери уланат. Жакынкы күндөрү дагы 7 вагон көмүр келип түшөт. Талас облусунда быйылкы кышта көмүр таңсыктыгы жаралган жок. Ушул эле Маймак станциясы аркылуу жеке ишкер Аман Асранкулов жергиликтүү бийликтин көмөгү менен Кара Жыра көмүрүн ташып жатат. Ал эми Кара Кече көмүрү да тынымсыз мамлекеттин колдоосу менен келип түшүүдө. Рахат Бейшелиева, Чыңгыз Букошев, Эркинай Жумабекова, Кара Буура району. Өткөн 2022 жылы өлкөдө ирригация тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, кыш күрөөдөн тартып сугат суу каналдарында оңдоо иштери жүргүзүлгөн. Эртелеп жасалган иш өз жемишин берип, сугат суу коромжусуз пайдаланылып, тартыштык жаралган эмес. Облуста быйылкы жылга дагы сугат суу каналдарында оңдоо иштери пландалып, керектүү каражаттар бөлүнүүдө. Ирригация тармагындагы аткарылган жумуштар туурасында кененирээк кийинки материалда. Бакай Ата районуна караштуу бул Кең Арал насостук станциясында ремонт иштери жасалып жатат. Эскилиги жеткен тетиктер жаңысына алмаштырылып, сугат мезгилине даярдыктар башталган. Бул насостук станция суу жетпеген кайракы жерлерди сугаруу үчүн курулуп, 1985 жылы пайдаланууга берилген. Ошол күндөн тартып калкты үзгүлтүксүз сугат суу менен камсыздап келет. Насостук станциядан 250 гектар жер аянты сугарылат. Жазгыга апрелдин жылда эле ушул апрелдин 1-ине чейин дайындап коебузда, биринде биз суу десе суу берип баштайбыз. Көп тетиктерин алмаштырдык, себеп дегенде ошо тетиктер бизде жок экен Таласта. Ошо Бишкектен заказ менен алдыртып аттык. Задвижка дегендер абдан кымбат турат экен. Аларды алдырып которттук, жаңы двигатель алдык. Бакай Ата районун сугат суу менен камсыз кылууда коромжусуз суу жеткирүү үчүн бир топ алгылыктуу иштер жасалган. Өткөн жылда райондогу 8 чарба арал каналдарда оңдоо иштери жасалып, 1 километрден ашык канал бетондолгон. Оңдоп түзөө иштерине өткөн жылга 17 миллион 666 миң сом бөлүнгөн. Көп жылдан бери бузулуп жаткан Көлтүкө каналы мынакей бетон иштери болду эле. Суу батыраак жетти, эконом жумуштары болду, мынакей КПД көтөрүлдү да, мындайча айтканда. Ошондой эле могу Калинский каналы боюнча Талас өнүктүрүү фонду тарабынан айыл өкмөт аркылуу 1 километр 658 метр канал бетондолгон. Аерден аты жазым берди ошо бетон жумуштары. Мисалы үчүн суу жетүү убактысы 4 саат 5 саат алса, быйылкы жылы жарым саатта эле суу жетип атты да. Ал эми бул суу Талас районуна караштуу Бешташ башкы суу каналы. Сугат суу мезгилинде бул жайга топтолгон суу менен Талас жана Бакай Ата районунун жер аянттары камсыз болот. Талас районунда да 2022 жылы 12 каналда оңдоо иштери жасалган. Анын ичинде жоготууга көп учураган 4 ири каналда бетондоо иштери жасалган. Бордо каналы, Култай каналы, Андаш каналы, Чоңар каналы жогору жактагы зонадагы каналдар. Бетондоо жумуштары жүрдү, каналдар оңдолду, Г-образный блок деп коет, Г түрүндөгү блок. Ошолор которулду,
демонтаж, монтаж кылынды. Талас облусундагы суга суу каналдарын ремонттоо иштерине республикалык бюджеттен, облустук жана райондук өнүктүрүү фонддорунан, ошондой эле Альянс Алтын өнүктүрүү фонду тарабынан каражат бөлүнгөн. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Урмат Догдурбек уулу, Талас облусу. Талас шаарындагы 60 үй бүлөнү батырган социалдык шаарчадан нааразычылыктар жаралууда. Ас-Сафа коомдук бирикмеси тарабынан бекер берилген батирдин тургуну үйүнүн чатырынан суу агып, ыңгайсыз абал жаратканын билдирди. Чынында үйлөр сапатсыз курулганбы, же маселе аны туура эмес пайдалануудабы? Темага кабарчыбыз кайрылды. Үйдүн шыбынан суу куюлуп жаткан көрүнүш Таластагы социалдык шаарчадагы 43-чү батирде жаралды. Үй ээси Мунара Белекова катуу суукта мындай абалга биринчи жолу туш болгон. Жаңы үйдөгү күтүүсүз көйгөйгө 5 баланын энеси чочулап, адистерге кайрылган. Мен эрте менен от жагып кеткем. Анан кийин эле 1 саатка жетпей балдарым видео кылышып, жана видеону мага жөнөтүштү да. Анан кийин эле не аракет болду деп мен оюмда мисалы жарылып кетсе түннөн от жагып атабыз да, эмнеге бул жарылат, кандай мен вообще түшүнгөн жокмун да. Анан кийин неме ушу парой жасаган күйөө балдарым бар, ошолорду алып келип үстүнө чыгарып көргөздүм. Анан көргөзсөм айтты да, пароюңуз жарылбаптыр, жашынакай эле экен, болгону неме сыртка кеткен турба тоңуп калган үчүн анан тигиден ашыптыр да. Бул жагдай боюнча үйдү курган адистер үй ээсине түшүндүрүштү. Курулушчулардын айтымында үйдүн чатырында животуу системасына суу толуктап турган жабдуу орнотулган. Бул расширительный бактын үстү мындай тешик. Үстү бул тешик болбосо болбойт. Бул расширительный бакты ташытпаш керек. Могу трубадан суу агып түшөт сыртка. Суу агып түшкөнүн карап туруш керек. Суу акканда сразу бекитиш керек тиякты. Бул жерде булар суу агып түшкөнүн карабай эле сууну тиякты напорду ачып коюп кетип калышкан. Бул жерде суу ташып, потолокко толуп, потолокко кошунанкына чейин ташып кеткен суусучу. Ошондой бир жерде кичине туура эмес колдонгондуктан ушундай бир эмелер болуп атат да. Түшүнбөстүктөр болуп атат. Курулушчулар мындагы үйлөрдүн жылытуу системасын заманбап кылып жасоого аракет кылышкан. Батареяларда суу азайып калганда чакалап ташып чатырга чыгып убара болбой, үйдөн чыкпай эле суу куя тургандай кылып жабдышкан. Үй ээси чоргону бурап эле сууну толтуруп коет. Мындай шарт жалгызбой көп балалуу энелерге жеңилдик катары жасалган. Бул ушул жашоочулардын билбестигинен да отопленияны өмүрү көрбөптүр. Бул жерде жашоочулар мындай печке жагып, обогреватель менен жашап жүрүп көнүп калышкан да, отопленияны биринчи жолу жагышып, ошол билбей атышат да. Биз заманбап кылганбыз. Биз болсо ошо убара болбосун, тияка крышага чыгып убара болуп куйбасын деп биз астынан краник чыгарып, суу тартып келип ошол жерге печканын жанына кошуп бергенбиз. Булар эми эркеги жок болсо, жалаң жесир аялдар болсо, тигин үстүнө чыгып сууну кантип куймак эле. Биз ошого байланыштуу биз ошо печканын жанынан труба чыгарып кошуп бергенбиз. Сууну ушул жерден ачсаңар куюлат, кайра жапсаңар өчөт депчи. Анан ошонун себебинен дагы ташып булар карабай ачып коюп кетип калып атышат да, оокаты мененчи. Анан ташып кетип атат. Белгилей кетсек, Ас-Сафа коомдук бирикмеси 3 ай мурун 60 батир куруп, аны социалдык шаарча деп атаган. Бардык шартын жасап, эмеректер менен жабдып, жашаганга туруктуу үй жайы жок көп балалуу жалгызбой энелерге бекер берген. Андан бери көмүр жана кийим менен камсыздаган. Эми бул батирдеги көйгөйдү оңдоп, үйдүн шыбын кайра жасап берүүнү билдиришти. Биз эми ошонун кеткен потологун жана саргарган жерлерди жазап оңдоп, түздөп кайра калыбына келтирип беребиз. Эмне кылса да өздөрү кайра оңдойт. 1 жылга чейин ушундай билбеген эмелердикине ушун жазап берип, кем карчы болсо жазап берип, жардам берип ушинтебиз 1 жыл. 1 жылдан кийин анан токтойт биздин эмебиз. Ошол 60 адамдын ошо бирөө эле ушундай болуп да, бирөөнөн эле. Калганы баары түшүнгөн, билет баары тең уже үйрөнүп калышты. Жагып атышат жакшынакай. Анан муздак болгон эми азыр үйдүн баары эле муздак болуп жылып атат го, суукта атак баягыдай жып-жылуу эле сонун эле болуп аткан. 60 квартира бар, 60 жашоочу бар. Таластагы социалдык шаарчада 60 батир бар. Анда 60 үй бүлө жашайт. Учурда Ас-Сафа коомдук бирикмеси кошумча дагы 12 үй бүлөгө батир курууда. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Талас шаары. Таласта ишкерлер кийим тигүү тармагын өнүктүрүүгө салымдарын кошууда. Алардын бири жаш ишкер Венера Тулкубаева мындан 7 ай мурун Усман тигүү ишканасын ачкан. Бүгүнкү күндө цехте тигилген кийимдер Россияга түз жөнөтүлүүдө. Сөз кабарчыбызда.
Мен кийип турган жайкы көйнөк учурда Талас районуна караштуу Ташарык айылындагы Усман тигүү цехинде тигилип жатат. Эң негизгиси мындай көйнөктүн өзгөчө дагы башка түрлөрү жана дагы өзгөчө фасондор да тигилүүдө. Ал эми бул көйнөктөр жакын арада тигилип даяр болгондон кийин Москва шаарына тагыраагы Россия жергесине экспорттолмокчу. Элет жеринде ачылган тигүү цехи 15 кыз келинди иш орду менен камсыз кылды. Алардын катарында Мунара Мамутова да бар. Жаңы ачылган тигүү цехинде иштеп, жумасына 7-8 миң сом акча каражатын табат. Мындай шарт айыл тургунун кубантууда. Бул айылдагы кыз келиндердин эң чоң шарт түзүлгөнү бул жерде жакын үйлөрүбүз. Үй менен бул жумуштун ортосу 5 мүнөттүк. Үйгө барып да жумушумду кылсам болот. Бул жерден келип жумушумду бүтүрсөм болот. Балдарыбыз жаныбызда, жумушубуз жаныбызда. Анан бизге төлөнгөн айлык иштегенибизге жараша, анан жумасына кечиктирилбей төлөнүп берип турат да. Анан негизи эле ушул 3 айылда негизи жок болчу мындай цех. Анан ушул бизге ачкан ушул айылдын эле кызы Венерага чоң рахмат. Мында көйнөк, шым, курткалардын түрү тигилет. Айылдагы цехке бычылган материалдар Бишкек шаарынан келет. Технологдун көзөмөлүндө кийимдер сапаттуу тигилип, Россияга экспорттолот. Белгилей кетсек, чакан цехте Долону айыл аймагындагы 3 айылдын кыз келиндери иштешет. Цехтеги тажрыйбалуу тигүүчүлөр үйрөнчүктөргө тигүүнүн жолдорун үйрөтүшөт. Санына эмес, сапатына баа беребиз. Бирактар келет, кайра эсил кетип калсачы, оңдоп кайра кетиребиз. Текшерме кыздарга үйрөтмөй образец постоянно келе бербейт, иногда келет. Ошону тигип чыгарып кыздарга үйрөтүп, технологиясын көрсөтүп берем да. Будан да цехти чоңойтуп, айыл жергесин мындан дагы камсыздандырылып, мисалы жакшы эле да ар бир балаң жаныңда, мындай мен үчүн жакшы эле, мисалы мен үчүн эле эмес, баардык эле аялзат үчүн айылда ачылганы жакшы го дейм. Элеттик кыз келиндерди иш орду менен камсыздаган цехти ушул эле айылдын тургуну Венера Түлкүбаева ачкан. Ишкерлигин 7 ай мурун 5 тигүүчү машинасы менен баштап, бүгүнкү күндө 20 машинага жеткирген. Ишкер келечекте ушул цехтен тигилген кийимдерди ата мекендик өндүрүш катары чет өлкөгө экспорттоону көздөйт. Айыл жергесинде ушу эжелерди жумуш менен камсыз кылуу максатында ушул цехти ачуу ойго келип, цехти ачтык. Рассрочкага эле машинкаларды алып келип иштеп атабыз. Азыр бүгүнкү күндө даяр Бишкектен кройлор келет. Даяр кройлорду эле тигип, упаковка кылып, отправка кылабыз. Буюрса чоңойтуп, башка здание салып, өзүбүздөн крой болуп, өзүбүз товар чыгарып, ушун ой максатыбыз бар келечекте. Мындай ишканалар мурда Бишкек шаарында гана ачылып келсе, жакынкы жылдардан бери Талас облусунун айыл аймактарында ачылып, кол иштөө кыз келиндерге жана айымдарга иш орну табылууда. Белгилей кетсек, жакынкы жылдары Талас шаарында жергиликтүү бийликтин жана ишкерлердин биргелишкен аракети менен 1000 орундуу тигүү цехи кирери күтүлүүдө. Чолпан Сабитова, Бексултан Рахатбек уулу, Урмат Долдурбек уулу, Талас району. Талас району Осмонкулов айыл аймагында мындан 2 жыл мурда Кыргыз Республикасынын спорт чебери Сатай Жаманкуловдун демилгеси менен эрежеси эруш боюнча өспүрүмдөр арасында секция иштеп баштаган. Аны менен катар өткөн жылдан баштап гимнастика боюнча жаш курагана карабай айымдар арасында жума сайын машыгууларды өткөрө баштады. Жаңы келип жүргөндө көбүнесе жаштар келчик. Анан бара-бара пенсионер эжелер келе баштады. Эми мына аталарыбыз келип атат. Жакшы, жашкары дебей баарыбыз биргеликте баягы зарядканы дагы ошого ылайыкташтырып түзүп алып атабыз. Баягы эжелерге дагы ылайыктуу, жаштарга ылайыктуу кылып, өзүбүз гимнастикаларды өзүбүз ушу интернеттен карап, өзүбүз ылайыктайбыз. Анан ошол боюнча убактыбызды бөлүштүрүп алабыз. Эртең менен 11-ден 1-ге чейин 1 саат толук эле гимнастика жасайбыз. Анан кийин жарым саат берде жатып алып зарядкалашты кылабыз. Анан кийин жарым саат тренажерныйга барып, скакалка секиребиз, тренажерный велосипедке тебебиз. Ошо менен убактыбызды текке кетирбей, 2 саатты толугу менен өзүбүз биргеликте ошондо бөлүшүп алганбыз. 78 жаштагы Кумарбүй Эшенкулова
Талдыболак айылында жашайт. Кумарбүй апа айдан бери ден соолугун чыңдоо максатында гимнастика жана башка спорттук көнүгүүлөрдү жасап, машыгууну улантууда. Спортқа келіп сатаға келгеннен бері жақсы болып қалдым. Демалғаным да жақсы. Бұты орным да жақсы болып қалды. Шүгірі бар. Келем қағылайын, келем бұттым жақсы болғанты келем мұна. Ат бересетін те атырым. Мұндай атында білмем. Арасында да бар атырым. Көрдің ғой. Шүгір жақсы болып қалдым. Елдегі келдіп, мақсон кемпелерді келді атырым. Келдіп шықырып атырым. Айнана келсін. Спорт жақсы кен. Аталган айылдын дагы бир тургуну 68 жаштагы Коңурбүй Нурсейитова. Спорт менен машыкканда 1 жылдан ашып калды. Коңурбүй апа кара жашка карабай спорттун ден соолукка пайдасы көп экендигин белгилейт. Спортко машыгып бир өзүмдүн калыбына келдим. Спорт жакшы экен. Врачтар дагы ошо спортко катыш деген көрсөтмө берген. Ошондон бери 2 ай болду спортко катышып, кадимкидей басып, кадимкидей кыймылдап калдым. Жақсы екен. Эми ошо айылдын тургундарын, курбандаштарды чакырар элем, спортко келгиле, үйдө отура бербей, кыймыл деген жакшы экен, канды айлантат экен, кыймылды жакшыртат экен. Машыктыруучу Сатай Жаманкулов Талдыбулак жана Аккоргон айыл тургундары үчүн спорт менен машыгуудан тышкары мануалдык укалоо ыкмасы менен ден соолукка пайдалуу ток аркылуу укалоонууда ишке киргизген. Мындай ыкманы үйрөнүү үчүн Бишкек шаарынан 1 ай окуп, атайын сертификатка ээ болгон. Оору, давление болот да, кан басымы өтпөй тамырларда. Анан ошодон баштын оорусу күчөйт. Мына ошону дагы биз азыр кичике көрсөтүп кетейин. Мунагы желкеге басып. Анан мунагы жерде мунагы омуртка турат, омуртканын үстүнө колду коюп, анан кийин көбөйтө берген. Талдыбулак айылындагы мындай жакшы саамалыкты Талас облусунун ар бир айылына киргизүү зарылдыгы турат. Орозбек Бейшебаев, Урмат Доктурбек уулу, Талас району. Кыргыз маданияты орду толгуз жоготууга учурады. 2023 жылдын 17 январында 53 жаш курагында узакка созулган оорудан улам Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, төкмакын жана комузчу Малик Аликеев дүйнөдөн кайтты. Малик Аликеев Талас облусунун Талас районуна караштуу Көпүрө базар айылында 1969 жылы 6 июлда жарык дүйнөгө келген. Бала кезден комуз чертип, Курманбек, Жанышбайыш, Кенже эпостарын айтып, Алмазбековдун 13 жашар баланын арманы ырын ырдап мектепке айылга таанылган. 1985 жылдары СССРдин эл артисти Төкмакын Эстебес Турсуналиев Талас шаарына гастролдоп барып, жаш таланттын өнөрүн өзгөчө баалап, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияга ээрчитип келген. 2 жылдык студияга тапшыртып, ошол эле учурда эл ырчысы Эстебес тобунда эмгек жолунун башталышына себепкер болгон. Малик Аликеев аталган топто 16 жашынан баштап ишке киришип, 30 жылдан ашык эмгектенген. Анын аткаруусундагы Мөлмөлүм, Арзыкан, Таласым, Сардалгыз, Жалжалым аттуу ырлары элдин жүрөгүндө түнөк тапкан. Өзгөчө Токтосун Тыныбековдун оонуна жазылган Барпалуу Куловдун Мөлмөлүм аттуу ыры Малик Аликеевдин жылдызын жандырган. Аталган ырды алгач ал 1986 жылы 17 жашында эл алдына ырдап чыккан. Ошол күндөн ушул күнгө чейин Аликеевди эл сахнадан мөлмөлүмсүз кое берген эмес. Өмүрүнүн 40 жылга чукул убактысын ыр дүйнөсүнө арнап, ортодо ден соолугуна байланыштуу тынугу алган эле. Андан соң кайрадан чыгармачылыкка кайтып келип, Кыргыз улуттук манас театрында эмгектенип жаткан. Кыргыз элинин булбулу Малик Аликеевдин адамдык парасаты жана чыгармачылыгы Кыргыз элинин эсинде түбөлүккө сакталат. Маркумдун бир туугандарына, жакындарына жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз. Жапаров, Шакиев, Жапаров, Базарбеков, Касманбетов, Байсалов, Жунушалиев, Раев, Максутов, Мамбетакунов, Казаков, Иманалиев, Бегалиев, Садыбакасова жана башкалар. Узап бараткан күн мына ушундай окуялар менен толукталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.